Туулган жылы турат, бирок өлгөн жылы жаз элек. Открыто сүйлөшпөйлү. Эмне деп открыто? Мен сүйлөшө албайм открыто. У меня должность не позволяет открыто сүйлөшүш. Сен билесиң. Бүт документ Бул киши да каза боло элек экен. Уже качып кетиптир. Мына машинада шак урган болду. Сиз Буланбай экен. Жок. Буланбай бар жокпу? киргенде Совещание дебедим мен сизге? Жок, айттың азыр водительден киргенде. Мына кабинетинде жок. Энеси каза болгон. Баласы ошо үй бүлөсүнө алып койгон да. А бул жергечи? Бияка бир төктөй болушту. Азыр мыйзам болуп калганбы? Брондонбойчу. Жок, аны биз пока закон эме инструкция түзө элек бизге. 20 000 сомдо бекитип берген болсо мэрия. Сиз бул жактан 25 000 койдурганыңыз бул мыйзам бузуубу? Өзүнүн жерге акча алабы? Жок, албайт. Албаш керекпи? Жок, албаш керек мамлекеттер. Бекерди. Закон боюнча бекер. Бул жерде эки маркум жатат. Бул жерде бирөө жатат. Бул маркумдун жакыны бул. Стратегиялыкка кирбейт, бирок Кирбейби? Анда бул бизге тоскоол болуп эле койгонсуздар. Бекер эмес да. Ал өзүн болуп атпайт экен, менен сүйлөшөт телефон менен бөлүп коебуз, өзү сүйлөшүп эле эме. Эгерде оштук бирөө каза болуп калса ал жерге коюш үчүн канча? Бизде бекер баарына. Бар, Кыргызстан боюнча бекер, биздики бекер. Дөң болсо адам жок. Муну брондоп алышкан. Бизге тиеше эчтеке жок да. Сиз азыр провокацияга алдыртып атасызбы? Мен өзүм отпайсызбы? Сиз азыр провокацияга алдыртып атасыз. Демек өзүңүз каалаганда сумма коюп сата берсеңиз болот. Болот, конечно. Закон не запрещает. Убагында Улан Эгизбаев журналист жай жөнүндө кеп кылганын билесиздер. Жайлар сатылып атат. Бишкек шаарындагы чындык далил мына сатылып аткан жайлардын анда тосуп коюштур, башына бирөөнү коюптур. Bir arada 5 адам бата турган. Андайдан ана жерде дагы турат, сатып алынгандар уже. Өлгүчөк деле Бишкектер уже жайды сатып ала баштаптыр өздөрүнө. Өлүм бардыгыбыздын башыбызда бар, бирок каерге барып, каерде өлөрүбүздү бир Аллахтан бөлөк эч ким билбейт. Ушундай жайлар сатылып атканга өкүнүчтүү да. Бүгүн мен бир туган агам 85 жаштында аламдан кетти. Ошого жайга келдик. Жайын казыптыр, жакшы, Алла разы болсун, бирок акчасы 45 000 сом экен. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, ден-соолук жакшыбы? Аллага шүгүр. Мени тааныдыңызбы? Мунарбек, журналист. Ооба, таанып атам. Ишиңиз жакшыбы? Сизде азыр үнүңүз жазылып атат бизге. Биз азыркы учурда сиз айткан мүрзөдө турабыз. Анан сиз жөнөткөн видео боюнча бир кыскача түшүндүрмө берип койсоңуз. Каерде турасыңар азыр? Биз азыр Орокко келдик. Ороктогу мүрзөгө. Ошо мүрзөдө андале төштүн түгүндө контейнерлер турабы? Ошол жерге барсаңыздар, ошол жерде Улан деген казган бала бар экен. Ошол полный түшүндүрүп берем деп айткан өзү деле. Анан ошодон чыкканыңарда, үстүрөөк чыкканыңар, төбөдө чыкканыңар деле көрүнүп турат өзү, төбөракта. Контейнер төбөракта турбай анда, жогору жакта. Контейнер пашта. Ошо жолдон Орокко өткөн ошо жайларда баягы орустардын жаңы жайынан өткөндө жай турат. Ого жетпей, кичтерсе 40 бере турган, көр казган балдар ошол жерде турушат да. Түшүнүктүү. Ошол жерде мен деле мыйман толук неме ошол Орок айылынан өткөндөн кийин ошо Орок айылынын үлүшүн, элинин үлүшүн жери экен ол негизи. Түшүнүктүү. Сиздин кимиңиз каза болду эле, канча сом дешкен маалыматыңыз барбы? Канча сом? Менин бир тууган агам каза болгон. 45 000 бергенбиз деп атышат алар. Бул 45 000 сомду башына 45 000 дегенби, же болбосо тааныштары салып арзандатуу менен алыштыбы? Тааныштарын салып алышкан арзандатуу менен башына 90 000 деген. 90 000 сом. Андан башка кымбат жерлерин сурап көргөн жоксузбу? Башка да кымбат жерлер бар экенби 90 000ден жогору? Мен ошо көр казган баладан сураганда, Улан деген бала экен, көр казган баладан сураганда 35 000ден тартып $3 000 чейин бар деген да. Түшүнүктүү. Анда биз Уланбайке жолугалы. Макул. Рахмат. Бул жерде
Дагы бир эки эстелик турат, бирок мен аны бул жерде менде күмөнүм бар. Кирип өзүм ачып көрдүм, туура көрдүм. Микрофон бул жака коюп турайын дагы. Ачып көрөлү, балким жаңы болсо. Туулган жылы турат, бирок өлгөн жылы жазыл элек. Бул биринчи эстелиги. Ал эми экинчисинде болсо бул киши да каза боло элек экен, анткени эстелик жасаганда сөзсүз түрдө өлгөн кишилерге өлгөн жылы белгилениш керек, бирок бул жака азырынча белгиленет. Бул жерде демек азыр жер бош, бирок алдын ала булар жерди сатып алып ушундай иштерди кылып жүрүшөт. Бул ушунча мөржөнүн арасынан бир эле көрүнүшү. Биз билбеген дагы канча жер бар болушу мүмкүн. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Аты-жөнүм Мунарбек, журналист. Улан деген байка барбы, жокпу? Жок. Тааныйсызбы? Улан деген? Эй. Не иштейт? Бул жакта ритуалдык услугада. Ритуал Жер казып. услугада улан деген бала жок бул жерде бизде. Может, мындай эле частный болуп жүргөн баладыр. Частный да. Улан деген барбы негизи? Улан деген көп балдар. Балдар көппү. Администрация каякта, билбейсизби? Администрация биякта, бирок азыр жок, азыр моргто азыр чоңдугун бар. Анын ордуна ким жооп берет? Пока эч ким жооп бербейт. Жок да. Сиздин кызматыңыз? Мен охранамен. Бул жерде кызмат. Могул жер кайсыл жер билесизби? Бишкек шаарында чегесинде бир көрүстөндө турам. Кайсыл тарап болот? Жа бул биздин жаңы эмелер го, бул неменики да. Каяктыкы? Бул тиги үстү да. Үстү? Тиги үстү. Башы. Тиги Бул үстү. жак менен чип кетсе Я болобу? мен чалбайм, я мен через орок чыгат. Ал эме бизге карабайт, ал орок айылына карайт. Орок айылына карайбы? Бул жакта жерлер канча турат? Жер барбы негизи? Адамдар коюлуп атабы? Адамдар бул жабык да кылып чыгат. Закрытый кылып чыгат. Коюлуп Категорический болбойт азыр. Азыр коюлуп атат, үстүнө коюп атат. Ал орокко карайт, бизге карабайт. Демек сизде карабайт. Бизге карабайт. Орукко карайбы? Ал да ошактын жер, биякты эмес. Жаңы закыран болот кой биякта. Жаңы? Азыр башчыларда жок экен дечтим, Башкалар жок, башкалар азыр моргто жүрөт да азыр. Моргто? Тынч элеби? Бул жака Жок, тынч эле, ал ошактан эме контролго карап атат да, көп азыр киши жок ошакта. жолду дагы бир түшүндүрүп койсоңуз, жаңа жогору жакка Я мен барасың, могу заборду айланып барат, забор бүткөн арка болот, аркадан оңго кетесиңер, ама солго кетесиңер. Аркадан өттү солго кетсеңер, ошо жол өзү апарат, айланып анан могу тоонун башына чыгасың да. Түшүнүктүү. Мисалы ал жактагы бирөө казып ал жака кое турган болсо, мисалы, бул жактагы кишилер казып Жок, бул жакта аяктын өзүнүн балдары бар. Өзүнүн балдары бар, контейнер бар ошол жакта. Контейнер бар, ошо кирип бараткан контейнер. Менин башында контейнер бар. Жана аркадан солго сразу бурулат экенсиз? Аркадан өттү солго буруласаң, ошону жолду айланып барсаң, жерде забор болот, кичинекей көл бар, ошо көлдү айланып үстүнө барсаң, бушта контейнер турат, ошо көк мондай көк контейнер турат, ошол жерде балдар бар. Түшүнүктүү. Рахмат. Сиз Булан байке? Жок. Булан байке барбы, жокпу? Улан байке? Улан кетти го. Жокпу? Жок. Бул мүрзө каяка карайт? Кайсы, биякпы? Эмеге барбы? Орокко кире бербейби ошондо? Бияка? Жок. Тияка барсак, тияктагылар бул жак бизге карабайт, орокко карайт. Тиги үстү. Карайт. Үстү. Жака азыр адам коюлбай элеби аркы жактан? Жок, бер жакта коюлат. Жакта сиздин кызматыңыз? Казабыз биз. Казасыздар. Иш жакшыбы? Айтпайсыз да жакшы деп. Бизде андай болбойт да. Эми мындай жылуу шарт түзүлгөнбү сиздерге? Бизге муну коюп беришкен. Суукта кыйын да азыр. Эми айла жок да эмне кыласың? Адам деген сөйүп коюш керек да. Канча убакыт болду иштегениңизге? 2 жылдан ашып калды. 2 жылдан ашты. Тиги аркы башкы главный ход бар го. Ошол жакта мөждөргө эмне себептен азыр коюлбай атат? Аякты жаап салышпады беле эмегеден. Толдубу адам? Толду уже болбойт деп. Азыр могул
бир видеону сизге көрсөтөйүн. Бул жогору жак кайсы жер болуп калат? Үйдө жагында үстүндө. Үстүндө. Сиз апарып көрсөтө аласызбы? Сизди алып чыксак. Чоң чыгып келели. Макул. Жүрүңүз. Чыгабыз. Ошол видео ушул жакта тартылган экен демек, аке? Данияр мырза. Жүрүңүз, көрөлүчү. Данияр барке. Иштегениңизге 2 жыл болуптур. 2 жыл мурда моол бар беле жок беле? Мооларбы? Бар болчу. Бар болчу. Эмнеге болуп ошто? Буну өздөрүнүн тууган жанына буякта кызы, баласы коюлган да. Анан күнүгө коюла берет да. Анан ошодон буяка алып коеюн деп буяка тоготуп койгон да өздөрү. Демек азыр бул жакта жакыны жатат, Мисалы. Бул жакка балдар казы болуп атамыз жанына коюлат. Өзүн алып коюшкан да. Мисалы бул жерде канча кишилик орун жатат негизи азыр? Аябай чоң экен. Бул жалпы 2 үй бүлөк алганбы деп ойлойсузбу? Жок, бул туугандары жалаң кыздар ата-энеси коюлган буяка. Ошолор өздөрү жанында деп. Туугандары алдын ала алып коюшкан. Бул эми сатып алынат да туурабы? Бекер берилбейт да. Бул арендага алышат го, аны мен билбейт экенмин. Болот байке мен. Аны мен билбейт экенмин. Биз биякта казабыз, кызмат кылабыз. Эми кызматыңыздар канча сом негизи? Негизи эми казанак казабыз 20 миңге. 20 миң. Канча киши иштейсиздер? 4 адам. 4 адам. 4 адам казабыз. Ошо 2 күнүн ичинде даярдап берген. Мындай жерлер көппү негизи? Биякта жок, көп деле жок. Кээ бирөө албайт, кээ бирөө алат. Рак болуп ооругандар кээ бирөө келип кастырып коюшат да. Больницадан чыгарып койгондорду. Онкологияданчы. Срок коюп коет го, ошого атайын кастырып даярдап коюшат, чтобы каза болгондо жанына эле коюп коелук депчи. Болду, ошондойлор эле. Тетиги жерди көрдүңүз? Билесиз да могул жерде аябай ачык болуп турат го. Арчаларын коюп ал жакчы. Ал жакта эле ошентип бир тууган мынакей баласы энеси каза болгон. Баласы ошо үй бүлөсүнө алып койгон да. Мен башка жерге жатпай эле ошол жака жатайын деп. Бул жерге болжол менен канча киши жатат, батат? 2. 2 ойлобу? Казанак касканда 3. Аркысыначы? Аркысына где-то 9. Бир 10 киши деп коңуз, 9-10 киши. Үй бүлө да полностью. Бул жергечи? Бияка бир 4 киши. Негизи баягы оштон болобу же көлдөн болобу бүт эле коюлат да бул жакта. Да, биякта мындай болуп атпайбы, внутренний миграция болуп атпайбы биякта биздечи. Бишкекте көп болуп атпайбы, үйлөр салынып атат, миллионный город болот. Анан баары эле биякта катташып, Союздан бери келип, ошол жака жашап калгандан кийин бияка эле койдуруп атышат да, анан кийин ошол себептен биз шартын түзүп берип атабыз да, коюп берсин. А то адам кишини койбосо каяка? Бул да санитарный безопасность керек да бизге дагычы. Миллионный город болгондо ылдый жакка да бара алышпайт, үйдү жакка, потому что биякта бүт жашап калышкан байтик, эми верхний зона менчи. Байтиктерлер ушул жакка койлобу? Эми биякта жашагандар, если тиякта пропискасы жок болсо көчүп келгендер. Бияка шарт эме болуп атпайбы, биякта көбүнчөсү айылдарда өздөрүнүкү. Биякта жок болуп атат да мындайчы. Ошону көмүп бүт эле арчыбешик бияктын баары эле тууган тушкан болуп калышты да. Ошо көп жылдан бери, 90 канча жылдан бери. Негизи бир оштук бирөө казы болсо, бияка коюлса канча сом төлөйт? Сиздерге 20 миң төлөйт? Сиздин билишиңиз боюнча. Бизге 20 миң, 10 миң, 15 миң эмеге төлөйт, подкоп 10 миң. Подкоп. Орустардыкын биз эме менен коебуз, 10 миң сом. Орустардыкычы. Мамлекетке канча төлөшөт? Мамлекетке ал болуп атпайт эле, өздөрү канча процентин төлөшөт го, аны мен мыйзам чегинде аларды ошо болот байке билбесе. Ал болот байке деген ким өзү? Мотикеев болот байке. Биздин айылдаш байке. Оруктобу? Ошо биз биякта Орукто балдар эле жигиттер иштейбиз да. Жалаң.
өзүбүз. Ал болот бекен кызматы ким деген? Ал ошол основатель ошол жакта. Ушул жактынбы? Ошодон баштап эметип решение алдып деп бизди иштетет да ошол жака. Болду ошол. Түшүнүктүү. Болот бекен каякта азыр? Азыр билбейт экенмин каякта. Сиздин телефон номерин алсак болобу? Болот. Сүйлөшүп өзүбүз жолугуп бериле турган суроону ошолорго берип алалы. Биздин кызматыбыз ошо казып берип. Могул жогору жакта дагы ушундай жерлер барбы? Жок, бияктан жок, биякта жок, могул эле. Азырынча ушулар эле. Кээ эле кастык болот, баягында эме атасынын жанында ошо оготтур да онкологияда. Кастык коюп коюшту да. Эстелигин кошуп коюп койдубу? Жок, эстелик уж коюлбайт да, азыр мыйзам чегинде азыр коюлбайт деген. Коюлбай калдыбы? Коюлбай калды, маякта ошого эме болгондон кийин эле көбүнчөсү эме болуп калды. Бугор элечи, аты жөнүн жазып эле тактайдан коюп атышат мынакей. Ошо тактайга өттү да. Бул мусулмандары бул жерде бүт эле? Бүт мусулман. Могул бул апабыз да жакында эле каза болуптур, а бул жака кимдер? Бир туугандары? Бир туугандар, баласы, эжеси, ошо өздөрүбүз. Өздөрүн алып койгон. Картайып калганбыз дейт да. Мен жанына жатайлык деп. Моголар эмнелер? Могул топурактар. Эме сөк коюлган. Коюлганбы? Коюлган. Ушинтип коюлат да мына. Тетиги же бирөө сатып алды азыр? Жок, ошо коюп коюшту, агартка келип. Өткөндө канча билбейм, көп болду да. Ошойдон. Тияктын тууганы баяктын. Кимдин? Бияк сосед, өзүнүн жанында. Мисалы, бул жерде эки маркум жатат. Бул жерде бирөө жатат. Бул маркумдун жакыны бул. Жакын каза болот. Картайып калган ошо. Картайып калган. Ошо мо 51-жылкы экен көрдүңүзбү? Бул киши 51. Бул киши Билбейт экенмин аны мен. бул да картайып калган. Эми мен аны сурабайын да, келип айтышат, момундай деп, анан кийин бияка коюлгандан кийин биз личный сөздө эле сүйлөйбүз да ал жөндөчү. Бул каза болуп аткан киши башка нерсе менен алек болуп атканда биз анын кантип ал жөнүндө айтасыз? Маяка келет, момундай касып бергиле мага арабча. Анан айтат, бүгүн мынакей мусулмандар азыр көбүнчөсү эме болот. Мусулманча элечи, арабча коюп эле бүгүн эле коюп салышат да. Бүгүн эле сразу эле коюп салат. Көп узатпай элечи ошого баратат да. Анан кээ эле эртең коет. Например, ошондой да, алыстан келген эмелерди. Ошол. Бул мисалы бекер эмес да. Ал өзүнүн болот байке менен сүйлөшөт, телефон менен берип коебуз, өздөрү сүйлөшүп эле эметишет. Анын чечкен вопростарды ал эле байке чечет. Биздин кызматыбызды өзүбүздүкүн, каждый өзүбүздүн жумушубузду кылабыз. Баягы жолун карайбыз, засыпка кылабыз. Кышында дагы. Азыр эме болуп атпайбы? Бул кимдер болду экен? Булар ар кайсы биякта көп посетительдер да келет да. Мен алардан сурабайм да кийин. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Алла ыраазы болсун. Азыр коронавирусту ошондо касып аттык бир күндө. канчадан коюп атасыздар? Жок, могу юго-западный анда ачык болчу да. Ошондо 30 кишиден каза болуп атты да, ошондо кыйналдык да. Кыйналып аттык да. Канча киши иштеп атасыздар? Ошондо көп эле 30-40 киши иштейт да, андачы уже максимально ал город уже городской. Мен сизге биз азыр жанагы главный входду ачык деп атпайсызбы? Коронавирус үчүн. Эми азыр ошол жака кирип көрдүк биз. Кирсек, эки эстелик турат. Үстүн жаап коюптур. Ачып көрдүм. Туулган жылы турат, бирок өлгөн жылы жок. Ага кандай комментарий бересиз? Мен аман ал адамдын кишинин эмесин воспринимательствосын билбейм да, кандай эмнеге үчүн ал антип койгончу. Эми сатып алынган да мындай караганда. Эми мурда алынып ошо жанында жатканда ал канча жыл өттү. Жок, экөөтөн каза болду эле экен. Экөөтөн билбейт экенмин аны. Бирок эми мындай болот да, каждый обстоятельствода мындай болот да, учурларда бизде көп келет да.
Эми биякта жүргөндө да болбой эле Куран окуп бересиң, тияк бияк сүйлөшкөндө деле кээ бирөөлөр эмеге ишене албайт да, өзүнүн туугандары жок болуп калат. Туугандарычы кээ бирөөлөр өздөрүнө ишенбей калышат да, ошого начёрный день деген орустардык бар да. Ошондой дагы сыяктуу өздөрүнө адамдар келип, Кыргыздар дагы. кыргыздар деле ошондой болуп калганда, мен например эртең бүрсүүнү койгонго бир жер коюп коюшум керек өзүмө дегендей сыяктуучу. Бул шариат боюнча деле кээбирде айтып калышат го, өзүң мөрзөңдү барып карап жатып тур деген. Ошондой эле сыяктуу шариаттарда ошондой да, ар бир адамдын ар кандай эмеси бар да. Ич дүйнөсү, анын ким кандай ойлонот экенин эч ким деле билбейт да. Бул жашоодо билбейсиң да, ким качан өлөт экенин. Анан ошо кызматын эле кылып жүрөбүз, болду. Башка эмне кылабыз? Бул болгондо адам коюш керек да. Биякта бүт эле көптөн бери жашап калган кишилер бияка эле коюлуп атат да. Тоого кээ бирөөлөр атасы суранып кетет экен, тоого койгула депчи. Өйдөгөк болоюн, бийик болоюн, биздин кыргыздар тоого эле коюлган депчи. Ошондойлор менен келишет. Эми ар кандай анын баарын айта бергенде канча нерсе да, жамандык да болчу. Муну айттырбай келет да. Күнү түнү деле казабыз. Ошондой. Биякта кишилер иштеп атыптыр. Иштеп атышат. Бүгүнкүгө ошо жаш кыз каза болуптур, ошону. Кийин ошондой. Бул жакта жол турат, ал жагында да мүрзөлөр барбы? Жок, Ал жакта жок, ушул акыркы ушул жагы. Жол салып ошо. Түшүнүктүү. Эмеде элдин арпа эгип жүрөт да, маяктын баары эгип эле жүрчүбүз да бул. Бул кладбище негизи канчадан бери биздин аталарыбыз бүт ушул жакта жатат да. Бир кылымдап да. Мындай өткөндө 31 күнү эсиңиздеби? Бирөөлөр коюлган. Сиз бар белеңиз, жок белеңиз? 31 декабрь күнү. Жаңы жыл күнү. Коюлду. Бар белеңиз? Билем, бар болушум керек. 31. Точно билбейм да. 31-нде. Анан ал киши мындай эми өзү ара сүйлөшүп сураптыр да. Жерлери барбы десе, ар кандай жерлер бар турбайбы биякта? Акчасынанчы. Жок. Кымбат жерлер бар экен, арзан жерлер бар экен. Аны жок, биякта андай жок. Бияка келет, маяка мен например жолдон келгенде маяка коём дейт, бияка коёт, үйдө коём дейт, үйдө коёт. Жок. $3000 жерлер каякта бар экен билесизби, билбейсизби? Жок, Кудай сактасын, мен андай нерсени уккан эмесмин. Чын 2 жыл эми уга элексиз. Жок, бизде мындай биякта боло элек да, биздин тиешебиз жок да, Жок, сиздердин тиешеңиздер жок. Жок. Сиздердин кызматыңыздар башка. Бирок ошону угуп калдыңыздар беле деген. Жок, уккан эмесмин негизи. Ушундай эмелерди мен өзүбүздүн ишибизди эле кылабыз да. Анан кийин YouTube'да ар кандай нерсени көрө бересиң, баягы болгондорду, аларды көргөм да, кандай эмне экенин ошону. Болду. А так бизде андай жок да. Бул жамандыкта андай нерсе менен колдонгон, бул бизге шарият боюнча да болбойт да. Анан эртең бүрсүүнү элестет, сен биякта жашап жүрөсүң, анан тиги дүйнөгө барганда бул үчүн да жооп бериш керек да. Анан биз тиги дүйнөгө даярданып жашап аткандан кийин анан мындай нерсени бизге колдонбойт да. Бизде өзүбүздүн күч эмгегибизди ошонусун эле алабыз, болду да. Болот байкенин номерин алайын сизде. Деген. Да. Алло, Болот байке, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы эле, жакшы эле. Сиздин номериңизди Данияр байкеден алдык эле бияктан. Иә. Данияр байкеден алдым эле номериңизди. Да. Жер боюнча сүйлөш керек болуп атат. Пожалуйста. Канча эмеле келдик, тиги журналист байкелерчи, анан ошо сиздин номериңизди жөнөтүп, ошо сиз билесиз дегенде. Ошо сиздин номериңизди бердим. Эмне жөнүндө сөз кылып атасыз? жакын арада Facebook'ка бир видео чыккан, билсеңиз керек. Көргөм болсо. Ошол боюнча түшүндүрмө бере аласызбы? Пожалуйста. Кандай жолуксак болот сиз менен? Качан? Азыр болсо деле азыр боло берет. Кайдасыз? Биз азыр дал ошол видео тартылган жерден Мүрзөнүн жанында турабыз.
Анда мен bak. Ылдыраак түшөсүзбү мен? Макул. Тоого чыгайынбы? Иә. Тоого келсеңиз да жакшы болмок. Бул жакта бир сыйра өзүңүз да түшүндүрүп берип коймоксуз да. Тоонун үстүнөбү? Ооба. Макул, азыр келейин анда. Макул. Алейкум ассалам. Жакшы, рахмат, шүгүр, өзүңүз. Болуп беке сиз? Жакшы. Сизби? Ооба. Кандай саат? Сен ким болсуң? Мунарбек. Долбоордон келдик. Мунарбек. Нормально освещать кыласыңарбы же тияк менен кескилеп? Жок. Жамандап бизди аябай. Эч кандай кесип, жаман көрсөтүп же башка нерсе жок бул жерде. Объективно, э? Как она есть, орусча айтканда? Макул. По факту, э? Да, макул. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен Матукеев Болот Жакинбаевич деген киши боломун. Өзүм доктор наук боломун. Спорт тармагында иштеймин. Олимпия академиясынын президенти боломун. Өзүм ушул айылдан боломун. Ороктон. Ороктон, ооба. Бүтүн айта берейинби анда? Айтыңыз. Значит, ал Фейсбукка чыкканын биз көрдүк балдар менен. Анан эсептейбиз, бул туура эмес. Туура эмес. Себеби өзүңөр билесиңер, эл аябай кыйналып жүрдү. Бир 2 жыл мурунга чейин жер жок болуп, канча шаардыктар кыйналып кайсы жерге апарарын билбей жүрүштү. Анан эсиңерде бар болсо 21-жылы ковид убагында, ковидтен кийинби биздин урматтуу президентибиз тиги мынабу тест, жаңы тесттин эли менен жолугушканда, ошол жерде эл отурукташып жаңы эме болбоду, айыл болбоду. Ошол жерден эл биздин президентке айтпады, бүт баары жакшы, биз баарынан довольныйбыз. Вот. Только бир эле проблемабыз бар, биздин көрүстөнүбүз жок дегенде биздин президент айтты. Көрүстөнгө жер бере албаймын. Жер берүүгө мүмкүн эмес. Мына тоолор карагылачы канча тоо өздөштүрүлбөгөн жерлер бар. Ошол жерден көрүстөн кылса болот деп койду. Вот. Анан мынабу биз турган жер биздин айылдын элинин үлүш жери. Ушу жер. Бардыгы 24 гектар жер берди. Мына бул жагы юго-западное кладбище. Тиягы болсо Башкара суунун кладбищеси, ар жагы. Биздин жер ортобузда турат, ортодо. Бул жерди элге бөлүп бергенде туура эмес бөлүнгөн да. Бир 80ге жакын үй бүлө бар. Ар бир үй бүлөгө кызык бөлүнгөн да. Кээ бирделердин долясы күлкүң эле келет да, мындай ширинасы 50-70 сантиметр, а узундугу 690 метр, ушундай үлүштөр бар да. Анан 30 жылдан бери бул жерге жөн эле эл налог төлөп келген да. Эчтеке өстүртпөйт, эчтеке эметпейт. Бу жерде суу да жок. Бул багарный жер да, сары топурак. 30 жыл бекер эле жаткан жер болчу. Мына азыр мынабу жерге чейин буудай себишмиш болушат, мынабу жерге чейин. Мурун берге чейин болчу. Анан берди мына көрүстөн кылгандан кийин терге чейин себеп жатабыз пока. Бирок будайдан эч кандай деле пайда жок. Эл жерибизди алып коет деп эле себишет. Иногда эмес, в основном убыток алышат да. Вот. Сельское хозяйствоны иштеген кишилер билет да аны. Түшүнүктүү, э? Бою дагы будайдын да бою бир 20-30 сантиметр болот. Эми мен дагы айтып берейин. башталганда эле бир суроодон баштайын анда. Жок, аягына чейин айтып алайын. Оюмду жоготуп калып элек да.
Анан кийин элдин аксакалдары келип убагында жергиликтүү депутаттар да келип айтышты да, болот, эмне кылабыз бул жерде, ушинтип эле жата береби бул жер деп. Анан мен айттым аксакалдарга, протоколубуз дагы бар ал. Биз бу жерде только көрүстөн болушу мүмкүн, башка эчтеке кыла албайбыз бу жерде дегенде эл айтты, болот анда ушуну баштап бер, жазап бер, жардам бер деп. Бирок бу жерде менин деле жерим бар, менин туугандарымдын деле жери бар. Ошондуктан биз жол жазадык биринчиден. Мындай келишимге эмне үчүн биз келдик? Бул закондуу келишим. Себеби Конституциянын 111 статьясында жазылып турат. Органы местного сообщества, айыл аксакалдары, депутаттар местный сообщество болуп эсептелинет да, имеют право вопросы местного значения решать самостоятельно деп турат. Анан 112 статьяда да жазылып турат. Айыл аксакалдар соту вопросторду в рамках своей компетенции чече алат деп. Ошого биз таянып, протокол түзүп эл айыл өкмөтүнө кайрылып, айыл өкмөтү берге бизге разрешение берген. Разрешение бар. Биздер протокол элдин дагы эмеси бар, айыл өкмөтүнүн дагы протоколу бар. Айыл өкмөт деген бул государственная структура местного значения. Вот. Ошого каратып биз ачтык. Мынау жолду экскаватор менен салдык. Тигеде, тетиги тоону эле жолун салыш 1 ай экскаватор иштеди. Туурабы? Жаманбы, жакшыбы, шебень салып бияка алып келдик. Бирок башынан мен өзүм кичине үй бүлөм дагы эмне кыласың бу менен заниматься кылып дегенде мындай деген жакшы иштер болгон жок суроодо. Мен да өзүм эметип тургам тартынып. Бирок шаардын казысы Шакир ажы угуп алып 2 жылы өзү келип, кана болот көрсөтчү кайсы жерде ачылып атат көрүстөн деп айтканда мен ушул жерге алып келдим. Ушул жерге алып келгенде ал ушул жерде Куран окуду. Ал киши Куран окуп, болот, сен аябай жакшы жазаптырсың, ишти сооп иш жазаптырсың деп батасын берди. Ошондон кийин менин көңүлүм көтөрүлүп, жакшы жол экен деп биз ошо 22 жылдын аягында, 23 жылдын башында ушул жерге кое баштадык. Кызматыңызга рахмат. Ооба, ошондой. Эми айыл өкмөт разрешение берди деп айтып атасыз. Ооба. Бергенден кийин азыр кимдин мыйзамы иштеп атат бул жерде? Бул жерде мыйзам айыл өкмөттүкү. Биринчиден, себеби биз азыр бул жер шаарга кирди да, шаарга кирди. Но шаарга киргени менен бул кандай десек, территориально кирдик. Бирок закон обратной силы не имеет деген бар да закон түшүнүк. Айыл өкмөтү 2006 жылы эле 4 гектар жер биздин айылга көрүстөн болсун деп берген. Бирок ал 4 гектарды бере алган жок. Анан биз 2000 жылы, 2006 жылы биз айыл өкмөтүнө кайрылдык, мейли анда көрүстөнгө жер бере албасаңар, биздин өзүбүздүн 4 гектар жерибизди айылдын көрүстөнү кылалы дегенде айыл өкмөт макул болду. Анан ушул жерди биз көрүстөн кылдык. Эми сөздүн ачыгы мындай да. 4 гектар жер бүткөндөн кийин биздин план боюнча акырын тиги 24 гектарды чекесинен кыркып, ар жагын будай отургузуп эле кете беребиз. Андан ары шаардын эме алабыз, трансформация, шаардын властынан, Ленин районунун акимиятынан трансформация алабыз. Ленин акимияты Шакиев мени бир жолу чакырып, трансформация кылып беребиз деп протоколу да бар колубузда. Бул жерде көрдүңүз. Адам барбы жокпу азыр? Кайсы жерде? Бул тосулуп турган жерде. Жок. Эгер дөң тартып атасыңбы? Дөң болсо адам жок. Муну брондоп алышкан. Брондоп. Эмне негизинде брондошот?
Жаңы мыйзам алынбадыбы? Ушу жылдын башында мыйзам алынган, закон о похоронном деле деген мыйзам алынган. Ошо мыйзамдын бир эмесинде, пунктунда жазылып турат, бронь алууга уруксат бар деген. Берде эл жакын туугандардын жанына бронь алып атышат. Ошол мыйзамдын негизинде. Ооба. Кайсы жыл кабыл алынды бул мыйзам? Ушу жылы алынган. 2024. Жок, 24-жылдын башында ооба. 2024 жылдын. Закон о похоронном деле деген мыйзам алынган. Буга чейинки мыйзам кайсы учурда, мисалы азыр бизде резонанс болуп кетти Facebook'та видеочу. Көрдүм, ооба. Бир адам коюлуш үчүн канча каражат кетет мамлекетке, анан мына ритуалдык жумуштарга? Эми мындай да, биз ойлонуп акчанын артынан кууган жокпуз. Мындай иште акчанын артынан куубаш керек. Биз 20 000 сом алабыз бир место үчүн. 20 000 сом алабыз. 20 000 сомдун 15%-ын барууга шаардын мэриясынын баруу деген бар, Бишкекское агентство ритуальных услуг деген. Ошого которуп беребиз. Баруу менен биздин договорубуз бар колубузда. 15% алар бизге консультативдик дагы башка жардам берип турат да. Ошо үчүн. Калган акчадан биз жол салабыз. Охранага зарплата төлөйбүз. Архив жумушун алып барабыз. Мына эгер байкап калсаңар, тиги ылдый жакта навес салып атабыз, көрдүңөрбү? Ооба. Ошо навести салып атабыз. Себеби биз кийин ойлоп атабыз, ушул жерден эле эл. Ушул жерден эле бир кой соёбу, жарым кой соёбу, бир казан плов менен, чай менен эле баягы ресторанда ананасы, бананы тигинтибини ысырап кылбайлы, ушул жерден эле окутуп элди жиберип жиберсин деп салып атабыз. Ал бир. Значит, ошо 20 000 сомго биз ушундай жер беребиз. 20 000 сом. 20 000 сом, ооба. Мисалы, бул жерде бир 3 кишинин орду бар экен, э? Бар. Болжол менен. Бар. Жакта карасак бир 9-10 кишинин да ордун сатылгандар бар экен. Бир киши бар. Броньдош үчүн канча акча кетет бир адам? Ошо эле. Өзүмө азыр сизге келип мен өлсөм ушул жерге коюңуздар деп могул жер брондосом болот мисалы. Болот. Болот, э? Болот. Канча сом берем брондош үчүн? 20 000 сом. 20 000 сом кез-кезде мындай өтө каалаган жер болсо 25 000 сом сурайбыз, но биз в основном 90-95% 20 000 сом берет. Кээ бирделер өзгөчө место алгысы келет да, тиги өйдө жакта шаар көрүнүп турса, эми эл кызык да. Биз ряд менен тамдамай жок. Ряд менен биз коебуз. Берден место издемей жок десек болушпайт. Кээ тандашат. Канча сом болот тандалгандар? 25 болот. 25 000, 5 000 сом тандаш. Ооба. Потому что ряд бузулат да. Бул эми бул 25 000 сом деп атпайсызбы бул жакталарчы? Булар негизи бул өзүңүздүн эле эмеңиз окшойт. Айтылган бааңыз. Же болбосо бир Ошо эле баа. Мамлекет тарабынан бекитилген бир сумма барбы? Эми мамлекет тарабынан бекитилген сумма деле бизге жок. Себеби бул бекитилип берилгенби? Ушунчадан коесуңар деп. Жанакы эмеде договордо баруу менен, мэриянын баруусу менен договордо 20 000 сом болсун деген бекитилген пункт бар. 20 000 сом болсун деген. Бар. Бул жалпы элге. Ооба. Мыйзамда бизде жазылып турат, жергиликтүү эгерде орок айылынын тургундары болсо бекер коюш керек деген. Ал мыйзамга кандай көз карашсыз? Ороктуктарга биз бекер коебуз. Өзүнүн айылдыктарга. Учет ушул жакта. Бирок бүт баарынан эле 20 000 сом албайбыз. Например, бизде МВД менен договорубуз бар.
14.000 сомго деген. МВД эгер МВДнын жумушчулары болсо, ГКНБ жумушчулар органы эме болсо, жанагы правовый органы. Бизде 10.000 сомдон койгондор да бар. Могу Арча Бешиктин элинин жартымыз договору түзгөнбүз, 10.000ден коебуз. Булар соседтер, булар келип биз кандай мөрдөнүн жанында жашап атсак, неудобно, климат башкача, тигиндей мындай деп аргументтерин соседтербиз дегенде биз 10.000ге аларга түшүп бердик. Бесплатно койгондо эле убактарыбыз бар, көп бесплатно койгондорубуз бар. Соцфонд кайрылган. Мынабу жакын айылдан баягында эле бир аял көчүп келген экен, айылдыктар өзүнүн эмесине койбой коюптур. Эме акчасы жок бир байкуш апа экен, аны бесплатно эле койдук. Бесплатно койгондор да көп. Анан шаардын эмеси бар, калькуляциясы бар. Шаардын подкоп, алар эме казанак казбайт. Алардын калькуляция тиги барунуку. Казанак казбайт. Алардын подкоп бар. Алардын подкобу 16.500 сом. А биздики 15.000 сом. Биздин подкоп. Биз 1.500 сомго аз алабыз. Ана мынабу жерде кички балдар 12 жашка чейин өзүнчө бөлүп койгон көрүстүм бар могу жерде кички балдардын. А жерде шаардыкы 8.500 сом алат. Биз бесплатно коебуз. Түшүнүктүү. Эмнеси өтөн бесплаттан коесуздар? Муну кичинекей бала болсо антип алабыз. Бул Тиги чоңдорду? жок, кичинекейлерди. Кичинекей да бала да бар. Бала, ошол Кичинекей бала. Бул жерде менин мындай кызыккан нерсем, сиз бул жакта рият бузулат деп 25.000ден койдурат экенсиз да? Баарынан эмес. Кээ бирде даже рядда эмес, тиги өйдөй жакта андай случай болду. 2-3 эле случай болду. 2-3 случай, башка случай. Маяктан бери эле эл менен ряд менен десек болбойт да. Эгерде 20.000 сомдо бекитип берген болсо мэрия, сиз бул жактан 25.000ден койдурганыңыз бул мыйзам бузуубу же бузууга кирбейби? Жок, кирбейт. Себеби биз общественное, частное эме элбиз да, бул шаарга, мамлекетке баш ийбейбиз, конечно. Конституция боюнча мамлекет частный, общественный, коммерческий деятельностьке кийлигишүү акысы жок. Мүрзөгө кимдер жооп берет? Түптүз кимдер? Биз жооп беребиз. Биз. Айыл өкмөтчү? Айыл өкмөт жооп бербейт, ал государственный структура. Мен силерге сразу эле айтып коеюн. Мына эл бүт баарын салыштырма караш керек. Мына Башкара сууда эл билет. Бир местагы 250.000ге чейин жеткен. Туурабы? Бир 3-4 жыл эле мурун. Шаарда айтып атышат, сметасы мындай, но эл билет. Шаардык эмеле баруунун кладбищелеринде деле 45-50гө барат. Биз аны билебиз да. Жерде бир мүрзөгүл ачып алып, менчик кылыпчы, частный деп атпайсыз, бул жер частный дейм, сиздики. Демек, өзүңүз каалаганда сумма коюп сата берсеңиз болот. Болот, конечно. Закон не запрещает. Не запрещает. Не запрещает. Бирок 25.000. Конечно. Закон ага позволяет. Бирок биз ага барган жокпуз да. Биз ага барган. Анда бир суроо. Бул жакка көмүлгөндөрдүн баардыгы сиз аркылуу келеби? Биринчи сиз менен сүйлөшөт, анан койлот. Ар кандай. Башынан эл билбей посредниктер деле болуп жүрдү. Башынан. Бирок азыр эл билип калды. Казыр түзүлө келишет. Мурун посредниктер аркылуу көп келишчи, билишмес да. 31 декабрь күнү коюлган маркумду билесиз да? Бул жака ошол киши видео тарап кетпеди 31-нде. Көрдүм. Анан ал киши деле жакында келет. Ал киши менен жолугабыз. Сиз менен балким болуп калса. $3.000 жерлер бар экен дейт. Алгачы жер. Жок, бизде жок. Ал ылдый жакта деп угуп жүрөм. Ылдый тиги жакта. Ал көбүнчө угуп жүрөм, кореецтер берет деп. Ошону угуп жүрөм. Кореецтер берет деп ошо угуп жүрөм. Анан 90.000 жерлер бар экен дейт. Жок, анда бизде жок. Анан башка көрүстөндө жок, болушу мүмкүн. Ушул жака келет. Ушул жердеби? Эми Жок. тааныштарды ортого салып атып, ал киши. Сиз менен кандай тааныш билбейм. 45.000 сомго койдуруптур. 45.000 сом мындай болушу мүмкүн. Биз 20.000 алып атпайбызбы, туурабы? Жерге. Анан көрүстөн каскан балдар бар да. Алар канча сомго иштейт?
Эми алардыкы мындай. Эгер подкоп болсо 15 000 алышат. Эгер казанак болсо 20 000 алышат. Но кээ бирде эмне айырмасы бар подкоп менен казанак? казанак деген тиги 4 бурчту казып туруп ар жагындагы тешип, оюп, ар жакка дагы бир помещение жасайт го. Ошону казанак деп коет. А подкоп деп 4 бурчту жазып туруп боорун мындай кичи боорун түшүрүп коет. Аны подкоп деп коет. Ошондой келиши мүмкүн. Башка кишилер аркылуу. Посредниктер бар, бирок биз посредниктерге айтабыз. Ай, алып келгениң өзүң ишиң, конечно. Анан тиги кишинин маркумдун туугандарынын, конечно, иши. Бирок көп көрсөтпө, максимум 5 көрсөт, ошого Кудай жалгысын деп, ошондой деп турабыз. Ачык эле айтабыз. Бар. Посредник деп атпайсызбы? Посредниктер бар. Сиздин посредниктериңиз дейм ал, мындайча айтканда. Жок. Бу жерде көп эмелер жабылып калбадыбы? Көрүстөндөр. Анан ошактай иштеп жүргөн балдар бар да, ошо айылдан, башка айылдан. Биздин айылдан эмес, башка айылдан. Анан баягы линерсе менен элдер ошакка келет. Азыр ошол жердеги эл бербей калганда, анан алар эмне кыларын тайсалактап калганда, анан ошондо жанакы балдар пайда болуп, местный балдар. Анан мен силерге чечип берем деп акчасын ошондой ошол жерден сүйлөшүп, анан бияка келип алып келет да ошо кишини. Түшүнүктүү. Да, ошондой. Сиздер ушул жер кайсы айыл өкмөтү карайсыздар? Мурун Орок айыл өкмөтү болчу. Азыр биз Ленинский районго карап калбадык ба? Ленинский районунда. Ооба. Түшүнүктүү. Жанакы 25 000 сом боюнча бирөөнү дагы бир жолу айтып коеюн. Бир нече жыл мурун эл аябай кыйналганда жер таппай. Мында ичинде коркунуч болуп калганбы? Анан алар рядты карабай эле кайсы жер болсо дагы алып калайын деп ойлойт да. Кийин жер толуп калса эмне кылам деген коркунучу бар болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан алдын ала алгандар бар да. Ошондой. Рахмат. Кандай сиздерсиңиз жакшыбы? Жакшы. Кече келсек таппадык сизди. Кече заседанияда болдук, көркөмүштө. Сиз менен чогуу таанышалы. Ат жөнүңүз, кызматыңыз? Мен муниципалдык аймактык башкармалык начальниги Орок боюнча Кошубаев Адилет Койчубекович. Канча убакыт болду бул жакта иштегениңизге? Мен 2024 декабрда келдим. Бир айдан ашып тур деген. Бир ай чет элек да даже. 19 эле, по-моему. Бул жактагы Ороктогу мүрзө сиздерге тийишелүүбү? Тоонун башындагы. Орок боюнча, мүрзө боюнча кайсынысы жана частный деп эметип атканбы? Частный. Жок, бизге тийишелүү эмес. Ал чоң аркы немеге кирип кетет. Ошол боюнча да разбираться эткенбиз. Граница боюнча бизге тийишелүү эмес да. Граница боюнча эмес, мүрзө өзү. Ошо мүрзө. Жер. Үлүштөр. Жок, бизге тийишелүү жок. Аркы МТО тийишелүү. МТО дейсизби? МТО кайсы чоң арак жактагы? Ошо муниципальный аймактык башкарма эмне сыяктуу чоң арак. Жер ошолорго тийишелүү экен. Мүрзөчү? Мүрзө частный собственность болуш керек. Болуш керек. Болуш керек. Мен точно билбейт экенмин. Аны жер адистен азыр сурасам, азыр эме Баяман ким чакырчы аны эреже тактайын. Силер картадан көрсөтүп берсеңер, эме болсун. Кайсы туш болду экен? Мына Частный, ошол частный деп туура эле айтып атасыз. О, частный. Так, биз азыр кайсы жерде турабыз? Мына жан. Мына Сарбан деп коебуз. Саламатчылык. Келсеңер, Саламатсызбы. сиз кайсысын айтып атасыңар именно? Могул жерден эле көрүнүп турат тоонун башында мүрзөлөрчү. Мүрзөнү. Болгоо дейм, Частный, азыр частный болуп кеткен. Тоонун башында көмүлүп атат го. Ооба. Бизге тийишелүү. Жок, бизге тийишелүү эмес алар. Ал кайсы Ал жерге эмеге? деген Бишкек шаарына тийиштүү ал жер. Барууга барыш керек да? Барууга барыш керек. Частный эмес, Бишкек шаарына частный да жана Моткеевдин мүрзөсүн айтып атасыздар, туурабы? Жана Коммерческий мүрзө. болот экен. Биздин Орок айыл өкмөтүнүн территориясына карабайт, могул жерде жакшы көрүнүп тур. Бул жерде эмес жок да сельхоз.
граница гипроземия турган. негизи алар кайсы айыл өкмөткө карайт негизи? Кайсы айыл өкмөткөнүн билбей экенбиз, Бишкекке карайт. Картада ачык айкын жазылып турат, территория Бишкек деп. Гипроземия 93-жылкы инвентаризациясына ылайык. Кече биз Болот байке өзүнө жолукканбыз. Анан айыл өкмөт ушул жакта деп сиздерди көрсөткөн ушул адресте. Биз айыл өкмөт болбой каламыз да. Болбой калса Биз АТР менен негизинде эле кошулуп кеткенбиз. Биз укуктуу эмеспиз жерге дагы. Бул Думи менен шаарга эле тиешелүү болот да. Биз даже мындай бул биздин отуруп атканыбыз компьютер колдонгон Думиде баланста. Биз только зарплата менен турабыз. Бизге тиешелүү эчтеке жок, даже вот тыштагы техникага да эмебиз жок. Элестетебиз. Биз деген мурун айыл өкмөт болсо, анда бизге тиешелүү болчу. Азыр биз муниципалдык аймакты башкармак болгондо, Бишкекке кошулганда биздики функциябыз башкача болуп калды, башкача да. Биз только жанагы болуп отурган немелердин баары Думиге баланста. Ал кандай чечсе ошондо болот. Жерди дагы ошол жактан чечилет. Бул канча жылдан бери ошондо болуп калды? Жакында болду да, указдын президенти болду 24-түн марттан башталып ошо киргенде Бишкекке. Марттан башталып. Примерно так. Анда Ошол указ сизде барбы? жок. Гуглде деле карап алсаңар болот, АТР деп. Марттан башталганса мартка чейин бул жакка көп эле болду да бул эмегечи ага чейин. Мен билбейм, мен ага чейин. Мен жаңы келдим да. Сиздин орун басарыңыз билеби билбейби? Орун басар болсо сентябрда келген. Сентябрда. Буга чейин 2 айыл өкмөттү, мен 3-чүсү болуп келдим. 3-чүсү болуп келдиңиз. Анткени ошол бүт разрешенияны, уруксатты бүт айыл өкмөт берген экен буларгачы. Анда мурунку айыл өкмөттөн сураш керек да андачы. Бүт үлүш жерлерди менчик катары берилип, көмүлгөн. Бирок бул анан өздөрү каалагандай суммада сатып атыптыр. Кече барып өзүмүз төшкөнбүз, анткени ал киши Ал боюнча бизге деле 2-3 жаран карай кайрылган. Ушундай болуп атат дегенде мындай десек, биз айтканбыз ушу барууга баргыла. Бишкекский жана ритуальный услуга бар го бизде. Агентство ритуальный услуг деп орусча айтканда. Ошол жака көрсөтмө боюнча неме боюнча ошол жака барасыңар, заявление жазасыңар, эч кандай акча бербейсиңер. Өздөрү көрсөтүп берет, бул жерге депчи. Өздөрүнүн неме мүрзөлөр бар да баланстачы. Ошонун негизинде барып эле заявление жазып эле, пикер эле эч кандай маселе жок дегенбиз. Анан ошол айтышкан буякта эме деп, анан документ ошол сиз муну көрүңүз, ошон үчүн крестик коюп биз сурагам да точно эмедечи бул эмне деген жер десем, ушундай мурун эле Бишкек өзү алып койгон. Анан билбейм андан кийин кандай деп жанагы мотивдер соттобу бирдеме экен жумушта. Ошончо бизге биздин территорияга кирбейт, биздин МТОга кирбейт. Ошон тактаган үчүн муну крестик коюп атат. Чоң рахмат анда сизге. Саламатсыздар. Ишиңизге ийгилик болсун. Макул. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда ушул Жала айылында турган мен тушумда кечеки биз барган мүрзө. Ал эми тушубузда болсо айыл өкмөт биз муниципалдык башкаруу өткөндөн кийин деп мойнуна алган жок. Эми азыр Бишкек шаарынын вице-мэрине чыгарып көрөлү. Жамалбек мырза. Жамалбек мырза, саламатсызбы? Александр, Аты жөнүм Мунарбек, журналист, чек долбоор. отам. Бул Могул Жал айылындагы бүт эле айыл өкмөттөр азыр муниципалдык башкаруу өткөнүп турбайбы? Бул жакта мүрзөлөрдү азыр кимге тиешелүү болуп калган? Бару дегенге карайт. Бишкекский агентство ритуальных услуг деген бар. Бүт Нурбек Макулбекович деген директор. Бару. Бүт суроолорду ошол жооп берет экен да. Бүт ошол жооп берет. Рахмат. Саламатсыздарбы? Ким менен сүйлөшсөк болот? Суроо жооп. Бош эмес? Мэрияга барып пресс-службадан разрешение алыш керек. Только через мэрию. Мэриянын структурасыбызда. Бул кандай объектке кирет бул? Биз мэриянын структурасы болуп киребиз. Жок, объект айтып атам. Муниципальное предприятие, агентство ритуальных услуг. Стратегиялык объектке киреби? Стратегиялыкка кирбейт, бирок Кирбейби? Анда болду. Бизге тоскоол болуп эле коюңуздар. Биз өзүнө келдик, бир-эки суроо жооп кылып алалы деп. Аны билип атам. Азыр кирет деп өдү, бош эмес деп. Мэриянын немесине алыш керек. Жакшы.
Size Чүнөс. Жок. Эме кыла албайбыз. Саламатсызбы эке. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Уруксатпы? Ассалам алейкум. Кандайсыздар эке? Жакшысыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз? Аман эсен. Биз Жал айылын билесиз да? Ооба. Ошол жактагы баягы Орок мүрзөсүн билесиз. Ооба. Азыр адамдар коюлуп атыптыр азыр берки главный вход жакачы. Анан азыр учурда үстүнө коюлуптур жана тоонун башына. Кабарыңыз барбы? Бар, ал биздики эмес да, ал частный да. Частныйбы? Ооба, Мотокеев деген кишиники. Болот. Болот. Биз прокуратурага кайрылганбыз. Анан алар азыр тергөө жүргүзүп атат. Ошо боюнча. Биз жаптырайын деп атабыз да, такыр. Ошол частныйдыбы? Ооба. Анткени алар эми элдер көп кайрылып атат да, ошо боюнчачы. Аябай көп акча сурап атат деп, ошондой. Анан Качан кайрылдыңыздар? биз так ноябрда бердик белек, письмону. Азыр бизди да прокуратура чакырган, биздин юрист бар. Ошо түшүндүрүп атабыз да, ошо частный. Ал прокуратурага кайрылганыңызды Болот байке билеби? Билет, анын деле, по-моему, допроска чакырып атышат, Негизи мамлекет тарабынан бир маркумга канча сумма менен коюлат жерге? Так, мусульманский, биздики негизи жер бекер. Негизи бекер? Бекер. Анан мусульманский 16.000, так, 235, по-моему, 235. Эгерде башка жактын учету болсо? Жок, биз эме да, мындай, бизде прескурант только услуга жасайбыз да. Жанагы жер касып, анан көмүк беребиз да. Жок, аны эмес, мамлекеттин өзүнүн жерге акча алабы? Жок, албайт. Албаш керекпи? Жок, албаш керек мамлекеттер. Бекер да. Закон боюнча бекер. Болот байке айтат, бизге 20 000 сом бекитип берген деп атпайбы? Ким бекитип берген аны? Сиздер бекитип бересиздер? Мен 1 ай болду иштеген. Аны билбейт экенмин. Мисалы, Орокто каза болгон местный жительдердики, тургундар, аларга бекер. Эгерде Оштук бирөө каза болуп калса, ал жерге коюш үчүн канча? Аларды билбейт экенмин. Частный улар. Жок, негизи эле. Бизде бекер баарына. Бар, Кыргызстан боюнча бекер. Биздики бекер. Андай жок бизде. То есть законда билесиз да. Жер предоставляется бесплатно деп турат. Частный болгондон кийин частный өзүнүн жерин берип атат да, мисалычы. Алар акчага саткан укугу барбы? Алар мүрзө кылып. Мен ошону билбейт экенмин. Анткени мен мындай угушум тиги Орокский айыл барбы? Ошол жактан кеңештен уруксат алыштыр. Анан постановление эме Орокский эме бөлүп бериптир да, ошол жерде. Анан баягы кандай условия менен мен аны билбейт экенмин да. Негизи акты биз эме жаптырганга эме бергенбиз, катты. Вообще эле жаап салсын деп. Кайсылыктарга жабылып калат? Азыр аны прокуратура тергеп атабы, ошо прокуратура эле билет го, биз билбейт экенбиз. Эгерде Болот мырза айтат, негизи Орокто жер жок экен. Мүрзөлөргө. Анан айла жок, ошол жака көмүп атабыз дейт. Эгерде аякта жаптырсаңыздар, каяка көмүлүп калат? Бизде АТРдин алкагында Лебединовкада көрүстөн өттү да, акта мусульманский христианский бар. Анан Маевкада дагы мусульманский христианский көрүстөндөр бар. Анан Гройс бар бизде. Гройс билесиздер да? Гройс аякта 44 гектар мусульманский, анан христианский, анан эме бар да. Безродныйларга ошол жакта. Вот. Так что түшүнүктүү. Мурда Улан Эгизбаев ачып кеткен элдердин заранее өзүнө жерлер сатып алуу боюнча азыр мыйзамдалып калганбы? Брондоп коюш. Жок, аны биз пока закон эме инструкция чөлөк бизге. Чөлөкпү? Чөлөк. Биз барып калсак, элдер атасы өлсө бир 10 адамга чейин, бир туугандарына чейин жер сатып алып койгон, тосуп койгон. Мотокеевтики? Ооба, Мотокеевтики дагы. Аны билбейт экенмин, Мотокеевтикин билбейт экенмин. Демек аны өзүнүн мыйзамы менен иштеп аткан турат, өзүнүн жеке эле. Ошондой окшойт, мен билбейт экенмин. Түшүнүктүү. Бизге караштуу эмес да ошо Мотокеев. Астындагы Орокчу? Юго-запад, ал жабык. Жабык. Аны билесиздер, Балбак Төлөбаев эме токтом менен жаап кетишкен. Жаап кетишкен.
Ал жердеги биз кече кирип бизде бүт материалдар бар. Ал жердеги сатып алынган жерлерчи. Ал жерлер кандай чечим? Азыр инструкция түшсө, азыр инструкцияны күтүп атабыз. Ошол жерде бүт жазылат да. Жазат. Ошо инструкцияны эле күтүп атабыз. Анткени өзүңүз деле көрсөңүз керек, бүт эстеликтерин коюп койгон, бирок өлө элек, туулган жылы турат, өлгөн жылы жазыла элек деген маселелер. Ал жак жабык, ал жак коюлбайт. Если ошо инструкция келсе, анан толук жооп беребиз да, ошо инструкцияны окуп. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, ал эми арадан 2 күн өтпөй эле мен бул нерсеге аябай таң калгам. Мүрзө саткан киши менен мүрзөгө жооп берген муниципалдык ишканалар экөөнүн сөзү эки башка чыккан. Ал эми Болот мырзаны чакырып мен муниципалдык ишкананын директору менен жолугуштурганы чакыргам. Биз менен бирге болуңуздар. Чогуу бололу. Болот бек, ассалам алейкум. Качанда отурат? Ким? Директор. Сүйлөшпөй. Неге сүйлөшпөйт? Мэрияга бардылар. Саламатсыз. Директор өзүңбү? Жок эле. Жакта? Азыр совещание кылып жүрөт го. Директор ичинде же ичинде эмес? Совещание болуп атат ичинде, туура? Ичинде эмес. Какта? Башка жакта. Билбейм. Жаңы канча эле жүрбөдүң ушул жерде? Ким? Директор. Билген жок. Жок, ушул жерде жүргөн мына. Жаңы эле ушул жерде жүргөн. Тигине машинасында турат. Уже качып кетти. Эмне караңар келип атат? Мына юрист бар. Юрист бар. Мына Нурлан деген юрист. Саламатсызбы? Директор жерде да, жакында. Жо, директор совещание кетирдим мен. Сыракмын зам менен Магазинге магазинге кетти азыр эле дебедим. Могу жерде магазин. Водитель киргенде совещание дебедим эмеске? Жок, айттың азыр водительден киргенде. Мына кабинетинде жок, карабайсыңар. Көрүп мына, азыр эле айтпадым го. Эмне деп айттым мен? Мына кабинетте турбай, мына жүрүңүз. Жок, водитель киргенде айтпадым. Кайда дегенде магазинде азыр ушул жерде. Совещаниеде дедим го сизге, совещаниеде кетти деп. Машинасы турат, уже жок го. Каны билбейм машинасын караш керек дейсиң. Я же не знаю машину. Жок, азыр Жаман интервью. 5 минуттан. Мына уже жок. Ну я же Эме. Мен сага айттым, азыр эч жака кетпесин, телевидение келет, сүйлөшөлү. Отуруп алып разбираться, сен айттың. Эме өзүң айттың, ал не имеет права сен менен сүйлөшкөнгө, ал без разрешения мэрия дедиң, туура? Азыр эле. Жок, биздики негизи өзүңөр билесиңер, что у нас пресса. Ну и без разрешения. Да что компрометируете меня? Айтты деп. Руководство келгендер сүйлөшкүлөр руководство менен. Я при чём тут? Вы странный человек. Качып кеттим. Мына жаңы эле турган берди машинасы. Мынтип буга мынтип коюптур. Мен дейт эч ким менен сүйлөшпөйм без разрешения пресс-секретаря мэрии деп айтты бул. Бул өзү прокуратурага жазган турбайбы, өзү директор. Өзү жазгандан кийин өзү сүйлөшпөйбү мен менен десем, жок, он не имеет права. Анда хорошо, ошентип журналисттерге айтсын, я не имею права. Мэрия только имеет право деп. Анда ошентип айтсын өзү. Аны биз мэрияга баралы дедим. Уже качып кетти. Мына машинада шак урган бойдон. Анда биз мындай кылалы. Мен документтерди көрсөтөйүн силерге. Документтерди бүт барын карагыла. Азыркы киши ким? Бул юрист. Анда ошол менен сүйлөшсөк болобу? Бачым ал деле билет да. Конечно, бүт барын билет. Ийне жибересиң. Зам директор деген бар. Сиз менен сүйлөшө алайынчы. Сүйлөшпөй болмочу мен. Крайне мени ругаю. Жок, сиз крайне кылган жокпуз. Тиги келдүү киши, директор келдүү, директор менен сүйлөшсүн бар. Пожалуйста, я при чём тут? Скажите. Мен машинаны караш керек эмес. Жок, ал теманы жаап эле коелу. Да не надо, мен как болочу. Керек жок. Мен уже бир жолу билем, илгери түшүп калып, потом силер ызычуу болуп, потом начальство менен бүт барып пистон. Бүт документтер согласовывать с юристом же. Еще без руководителя. Я жөнөкөй эле башы, мына бул деле начальник менен бар, препаратарына ачылган рухсат. Жок, при чём тут я, Болот байке? Чүй эмнени билем? Я не могу говорю давать. Директор өзү келди, директор менен жетекчи менен сүйлөшпөйсүң. Открыто сүйлөшпөйлү. Эмне деп открыто? Мен сүйлөшө албайм открыто. У меня должность не позволяет открыто сүйлөшүш. Сен билесиң. Бүт документтер через юрист өтөт да. Жок. Силер мына юрист болуп, эмне үчүн я еще раз говорю, у меня есть руководитель. Байке, Болот байке, у меня есть руководитель, правильно? У меня есть руководитель, правильно? Силер тура чүңүлөчүң, жигиттер, ну чөм проблема? Мени келген негизи кызматыңыз эмне бул жерде? Ким бар болсо эле кармап аласыңар. Мен зав. Производством, заведующий производством, исполняю обязанности юриста.
Юристтен. Да. Ана юристтик жактан суроолор бере алсак болот. Жоқ, керегі жоқ ма. Юристтен без разрешения, блин, руководителя, блин, келді мына шеф келді руководитель, договорились, встретились, сен барып жолығып келді, пожалуйста, я что, против, что ли? Жолыққыла, сөйлескілі. Мен при чем тут, скажите, мен? Жок, мен сизде эч кандай бир жумушка тиешеси бар деген жокмун. Жоқ, анан келіп Бізде- байке мына машина бізде- тұрған, сен эмне қараған жоқсың, ошол жерде тұрды, қашып кетті деп, маған претензия, маған какие претензии? Айтсаңар маған. Ана претензия койбой эле коелу бул байке. Жоқ, қойған жоқ. Койгон жоксузбу? Эч кандай Жоқ, жок. жоқ, қойған жоқ. А сырғақ қанекей жаңа сырғақ? Сіз сөйлесіп тұрғаныңыз, замменен, замменен. Қазір мына осы жерде тұрғансыңар барыңар. Директор осы жерде тұрған, сырғақ осы жерде тұрған, уже ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Да. Түшүндүк, болду. Билгин на меня наехал. Сөйлестіңдер, руководствомен сөйлестіңдер. Эме, сіз мэрияға телефон чалып, пресс-секретарьға айта аласыз ба? Біз барайлы осы жерге. Оқуым жоқ анда. Айта алмаймын. Есть руководитель, есть зам. Зам қанекей? Енді сіздің жаныңызда жаңа сөйлесіп тұрды ғой. Уже жоқ уже. Қазір Я кетіп что-то за ним... Ой, Вайке, ну, доверьте. Ну, доверьте. Саласып дагы бир жол. Замга чалып бере аласызбы? Мэриянын пресс-службасынан разрешение барбы? Бизге замга эле чалып берип койсоңуз. Мен ошону кабыл албайт экенмин да. Разрешение болсо анан Жок, замга бизге поручение бар. биякта эгерде башчы жок болсо Нурбек Макулбекович, анын ордуна ким жооп берет? Главный инженер. Анын ордуна жооп береби? Главный инженер жооп береби? Бүт суроолорубузга. Бербейт деп айта албайм, бирок орун басары ошол, главный инженер. Ким аты? Сыргак. Сырак бекен чакырып бере аласызбы анда? Мен чалып бере албайм, силер мэриядан разрешение менен келсеңиздер, өздөрү менен сүйлөшө аласыздар. Жок, жумуш ордунда болуш керек эми Сыргак бекен негизи. Эгерде директор жок болсо. Совещание Азыр эле жүрбөдү деп атпайбы? Өкмөттөн кетишкен, азыр ошол жакка шашып чуркап чыгып кетти, бир кагазды алып алып, менин билишимче. Мен Эки тең жок демек, э? Бул жакта эч ким бар. Түшүнүктүү. Мындай қылып, беріп жете ғой. Мен конструктивно предложение қылайын. Ешкім мені ұрушайын деген ойым жоқ. Себебі көрістенде қанша киши жатат, алардын арбағын қозғап, бұл иш мындай тихо болуш керек. Ондай чуу салып бұл жакшылыкка жатпайт. Булар болса мени прокуратурага беришиптир. Бул Сыргак бекен могул киши эмеспи? Жоқ. А прокуратура болса односторонне ишти алып баратат. Қазір мен силердин көзүнчө прокуратурдун следователине телефон чалып бир суроо берейин. Сиз ушул жерде свидетель болуп карап туруңуз. Эмне деп жооп берер экен? Ал кишинин фамилиясы Артышева Наргиза Турсунбековна деген следователь. Тергөөчү, Ленин районунун прокуратурасынын тергөөчүсү. Мен силердин көзүнчө бир суроо берейин. Ал мени коркутуп эле уголовный дело ачабыз, сизди түрмөгө отургузабыз деп жатат. Вот. Иш. Мен прямо эле сурайм ал кишиден. Прямо. Эме докуңуз. Мына кандай кылат громкость? Режиминде турат. Жоопту күтө туруңуз. Же бир аздан кийин чалыңыз. Ваш звонок находится в режиме ожидания. Дождитесь ответа или перезвоните позднее. Алло. Наргиза Турсунбековна. Жакшысызбы? Мен Болот Матукеев. Я слушаю. Наргиза Турсунбековна, мен сизге эки вопрос менен телефон чалып атам. Биринчи вопрос. Баягында сиз делоны берген жоксуз мага караганга. Мен МВДга барып, да. Обязан этмен. Ооба, түшүнүп атам. Мен сизге жөн эле сведения берип коеюн деп атам. Мен МВДга барып, ошол жактан алардын Мен аяктан тоже такташтым МВДга. Макул. Никакие денежные средства не выделялись, они просто заключили Хорошо, с нами хорошо. договор. Макул, И они хорошо. утверждают, что они дорогу не делали. Сиз мени угуп туруңузчу.
Bir вопрос siz maga tarınbaysızбы? Мен Жоқ. запросто киши отурат. Мен сизден башка адамдар бар. ооба, мен сизге, ана сиз мага Мен кокогондо өзүм чалам. сиз жок, азыр телевидение келген турат. Телевидениядан мен айтсам, сиз 2 күн мурун айттыңыз. Элге үлүш жер элге туура эмес берилген. Колунда кызыл китеп болсо дагы туура эмес берилген. Биз ал жерлерди бүт барын кайра мамлекетке алабыз, элдин үлүш жерин деп сиз мага айттыңыз. Мен ошону телевиденияда айтсам, сиз Tamam өчүрүп койду. сиз эме алло. Өчүрүп койду, бошоп чалам деп бизге. Анда мен айтайын. Мына бул киши сиздердин көзүнчө телефон чалдым. Бул киши мага мынтип айтты. 30 жылдан бери кызыл китеп колуна кармап жүргөн менин айылдаштарым тоонун үстүндө эчтеке өспөгөн жерге налог төлөп келишти 30 жылдан бери. Эми мондай айылдын эмеси кладбищеси ачылып ичине иш болуп атканда булар алып коеюн деп атат ошо 27 гектар жерди. Анан бул киши мынтип айтты. Мэриянын ою бул 27 гектарды эме шаарга өттү шаарга өттү. Биз ал кызыл китептер туура эмес берилген деген ишти көтөрүп атабыз. Убагында туура эмес берилген. Ошо элдердин бүт үлүш жерин биз мамлекетке алабыз деп мага айтты. Бирок мен ошону азыр сиз тарынбайсызбы? Телевиденияга мен сиздин сөзүңүздү айтайын деп чалсам, аягына чейин укпай таштап койду. Силердин көзүңөрчө. Туурабы? Теперь давайте документтерди карайлы. Булар иштен качып атат. Документтерди карайлы, э? Кайсы жерден карайлы? Бир жерге барып көрсөтүп документтерди сүйлөшпөйлүкпү? Макул. Э? Эгер булар бизден качып атса, туурабы? Мен негизи сиз жалгыз эмес. Бул жакта муниципалдык ишкананын директору менен чогуу документтер көрсөк дагы туурараак болмок. Абдан сонун болот эле. Анткени сиз өзүңүздүн фактыларыңызды коймоксуз. Анан ал өзүнүн оюн айтмак. Мейли. Бирок ал киши мына ушул жерде эле туруп айтып атканмын. Эше азыр телевидение келет. Сүйлөшөлү, көрсөтөлү десем, өзү директорда турган, жаңы эле берди. Зам директорда турган. Анан баягында Сыргак деген жигит мэр комиссия жиберген экен, ошонун составында болчу. Бир заматта бүт бары жоголуп кетишти. Совещанияга мэрге кетишти деди. Ошондо мына Сыргак деген ошол жерде тоонун үстүндө турганда мэрдин приказы менен ошо комиссия келди. Бир 30га жакын киши. Ал комиссияда Гипрозем, экология, санэметемстанция, дагы көп организациялардан келген экен. Начальник управления какие-то ошолор, мына ошонун арасында Сыргак бар болчу. Ошондо мен айттым, бул жер шаарга карабайт. Бул жер биздики. Биздин документтерибиз бар. Силердин документтериңер жок. Биз аны билебиз, бизде кагаздары бар, что бул силердин жериңер эмес дегенде, ошол жерде бир киши мындай Гипроземденби башка жактан экен, башка организациядан. Ал киши мынтип айтты. Бул ишти биз мындай кылалы. Комиссия өзүнүн корутундусун бүт кимдин жери, чеги каякта, ошону бүт барын чыгаргандан кийин комиссия өзүнүн корутундусун чыгарсын деп ошо киши айтты. Анда бүт бары макул деп башын ийкешти да кетип калышты. Менин түшүнүгүм боюнча бул болгондо эле бир 20 күн мурун болгон иш. Комиссия эч кандай корутундусу жок. Мэр азыр эле мага юрист айтты. Мэр өзү түшүрүптүр эмени указанияны. Эч кандай эле комиссиянын корутундусу жок эле. Бул ишти прокуратурага бергиле, карагыла деп мына жаңы эле мага юрист айтты. Мен ойлойм. Сиздер менен тиги тоодо жолугушканда сиз айттыңыз, бир киши ошол жерде көрүстөндө видеолорду тартып YouTube'га койду. Ошол вопрос менен келдик деп айттыңар, э? Мен ойлойм, бул подстава киши деп.
подстава, самый настоящий подстава. Ошол киши видео койгондон кийин эле башталды. Прокуратурада иштей баштады, мэрияда иштей баштады. Өзүңөр ойлогулачы. Мындай көрүстөндө кабыргасы кайышып, туугандар өлүп атканда, ошол жерде топурак салып, Куран окуп атканда, кайсы, если он нормальный человек, мүрдөнү тияка барып тартып, бияка тартып, ошентип жүрөбү? Нормальный кишини да кылбайт. Туурабы, тууганың өлүп атса. Ошентип интервью берет. Мен ойлойм, ошо бул подстава болчу, еще подставадан кийин булар ошо ишти башташты. Биздин булар менен договорубуз бар болчу, баруу менен 2 жыл мурун түзгөнбүз. Анда эң акыркы пунктунда жазылып турат. Эгер что-то непонятно, биз отуруп ошо непонятканы мирным путем чечебиз. Эгер мирным путем чечилбесе, анда сотко берилсин деген меморандум договорубуз бар. Булар мени эч кандай чакырган жок эч жерге. Моундай болуп атат, кандай кылабыз, сиздин оюңуз кандай деп сурап да коюшкан жок. Ошондуктан мен ойлойм, булардын иши, жасаган иши адамгерчиликке жатпайт деп ойлойм. Эми калгандарын бүт баарын мен силерге документально түрүндө бир жерде көрсөтөйүн. Силерге катуу ишенип турам. Себеби мурун 2 жыл, 3 жыл мурун көрүстөндө орун табыш аябай кыйын болчу. Шаардыктар бүт баары билет. Барууну акыркы 5-10 жылдын ичинде коррупционный структура деп канча жолу телевиденияда чыкты. Бул бүткөн коррупционный структура да ушундай. Мына акыркы 2 жылда 4 директор алмашылды. Жаман жүгүлү менен келишет, бүт баары Мерседес минип кетишет. Так? Анан кийин ошол убакта эл аябай кыйналды. Биз ачтык. Биз ачкандан кийин проблема жоюлду. Шаар бизге рахмат айткандын ордунда бизди жок кылып, конкуренттерди жок кылгысы келип атышат да. Потому что эл ошакты көздөй ооду. Эл гросско баргысы келбейт. Карасаңар, гроссто булар казанакты казбайт. Себеби аякта суу чыгат. Ана ким ошо жерге баргысы келбейт, бияка келет. Калгандарын документальный түрүндө бир жерде отуруп көрсөтөйүн. Мен сізді танимын. Да? Очень хорошо. Байланышып көп чакырып келдик. Каяка чейин барып келдик элек? Сизде мен мэриянын свалканы тартып келдим. Психбольницага чейин барып келди окшойт. Психбольницага чейин? Мен психбольницада эчтеке кылган эмес. Свалканы тартып окшойт анда. Возможно. Мунарбек. Сиз 7-чи каналда иштейсизби? Азыр иштебейм. Азыр иштебейсизби? Хорошо. Так. Кайсы маселе боюнча? Жер боюнча 1-2 суроо болуп атат. Ошону такталыш керек. Буга чейин кайрылдыңыздар беле бул маселе менен? Хорошо, анда полностью все запросы вот здесь напишите мне. Мы сейчас полностью поставим под оформление и подготовим вам информацию. Хорошо? Баруу силерге карайт да. Муниципалдык ишканабы? Албетте, булар муниципалдык ишкана болгондон кийин алар Бишкек шаардык мэриясынын көзөмөлүнө карайт. Мен барып 1-2 суроомо жооп алыш үчүн мен сизден сөз түрдө уруксат алышым керек. Ооба, анткени бизде бирдиктүү маалыматтык саясат бөлүмү, бизде атайын положение иштелип чыккан, биздин структуралык кызматтар түзүмдөрдүн баардыгы тең, баардык интервьюну, маалыматтарды бериш үчүн сөзсүз түрдө Борбордуга баратын маалыматтык саясат бөлүмү аркылуу. Болот мырза дагы эгер бара турган болсо сизден уруксат алып турандан баш керекпи? Албетте, эгерде сиз маалымат иретинде, мисалы үчүнчү, жалпыга маалымдоо каражат катары, каражатынын мүчөсү катары, өкүлү катары сурай турган болсоңуз, алышыңыздар керек, сөзсүз түрдө. Эгерде сиз жаран катары маалымат ала турган болсоңуз, бизде мына бирдиктүү терезе бар, ошол жерге дагы кайрылышсаңыздар болот. Бизге ошол муниципалдык ишкананын директорун тааныйсызбы? Жок. Тааныбайсызбы? Жок. Бизге уруксат алып бере аласызбы? Эгерде өзү менен байланышып, ошол мүрзө боюнча 1-2 сурообуз бар. Ошол суроолорду мында карап тургула, кесиптештер, бизде, мисалы үчүн бирдиктүү маалыматтык саясат болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө биздин бөлүм аркылуу бардык суроо талаптар жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү аркылуу. Баса, сиздер дагы ошондой жалпыга маалымдоо каражаттарына киресиздерби? Расмий түрдө юстициядан өткөн, юстиция министрлигинен өткөн каттооңуздар барбы?
Вот мына ошондон кийин демек силер кирбейсиздер. Сиздер себеби ал кайсы кандай объектке кирет андай жалпыга маалымдоо каражаттары юстиция министрлигиден каттоодон өтүп расмий түрдө сөзсүз түрдө каттоосу болушу керек. сөз эркиндигине стратегиялык объектке киреби кирбейби? Кайсы жагы? Муниципалдык ишкана ошол. Бардык муниципалдык ишканалар сиздерге маалымат бериш үчүн биз аркылуу маалыматты бериши керек. Бул бир. Экинчиси, эгерде сиз азыр бул жерге чейин келдиңиздер, сөзсүз түрдө бул жерден суроо талабыңызды жазып берип коюңуздар. Мен сиз менен байланыш номериңизди жазып коюңуздар. Эгерде сиз мени менен буга чейин иштешип жүрсөңүз, анда сиз сөзсүз түрдө билесиздер. Биздин басма сөз кызматы, мэриянын басма сөз кызматы сиздер менен сөзсүз түрдө байланышып туруп, керектүү маалыматты берип жүргөн. Туурабы? Эч кимден биз маалымат жашырган эмеспиз, качкан да эмеспиз. Анда демек азыр кагаз менен ручканы алгыла дагы толук менен жазып берсеңиз. Сизге бир суроону берип коеюн. Дагы? Ал муниципалдык ишкана стратегиялык объектке киреби кирбейби? Кирет. Бардык муниципалдык ишканалар стратегиялык объектке кирет. Бардык. Силер туура түшүнүңүздөр, кесиптештер. Эгерде биз мыйзамга такай турган болсок, мисалы үчүн мен үчүн ар бир муниципалдык ишкана стратегиялык объект катары саналат. Сиз үчүнбү? Сиздин өзүңүздүн мыйзамыңыз барбы? Менин өзүм, сиз азыр провокацияга алдыртып атасызбы? Мен өзүмдү отпайсызбы? Сиз азыр провокацияга алдыртып атасыз. Бул маалыматтык манипуляция катарына кирет. Ооба, сөзсүз түрдө. Ошон үчүн келиңиздер, биз бул жерден көп сөзгө жеткирбей эле кагазыңызга жазыңыз. Орок айылын элине 4 гектар жер көрүстөн бөлүнүп берилсин деп. Постановление чыгар. Баштап көрөм жер. Так, кайрылууга сизден жеке маалымат алып. Так, жок, бул жакка каттоого өтүп коюш керек. Азыр обедтен келген мен. Жок, я этот самый. Ладно, это мне оставьте. А вы Байкенин кайрылуусу барбы сиздики? Жок, менин кайрылуум. Сиз өзүңүз кайрылбайсызбы? Только вот это остается. Хорошо, это я передам. И какой входящий номер будет, я потом уже вам напишу. Хорошо? Все, без проблем. Все, Игорь? Да, 14 рабочих дней. Ну, я думаю, что, в принципе, ваш номер есть, а вы уже байланышып. Макул бу? Все. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй, азыркы учурда биз кат жолдодук. 14 күн ичинде бизге жооп беребиз деди, өзүңүздөр көргөндөй. Кийинки чыгарылышты буйруса биз вице-мэр кабыл алгандан кийин чыгарабыз. Биз менен бирге болуңуздар.